Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы кызматкери Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 8-октябрга чейин Бишкектеги биринчи тергөө жайына камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-Май райондук соту 26-сентябрда кечинде кабыл алды. Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы массалык башаламандык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, топтошуп адам өлтүрүү жана тергөөчү же башка кызмат адамдарынын аракеттерине тоскоолдук жаратуу беренелери боюнча айыпталууда. Канат Сагынбаев мурдагы президент Атамбаевди 8-августта камакка алынганга чейин кайтарган. 20-сентябрда Сагынбаев УКМКдан бошотулган. Aç koy bir dilek. Nerede çakırıp fotoğraflar geziyor. Батыр туғандар келе ма? Қайрат қылға.